Саламатсыңар, урматтуу окуучулар. Бүгүнкү сабактын баштаардан мурда силерге төмөнкү логикалык тапшырма менен кайрылам. 12 бүркүт, 48 карга, 365 чымчык баары биригип бир жумуртка тууптур. Берилген сүйлөмдө сөз эмне жөнүндө болуп жаткандыгын табыңыздар. Тема бурч жана анын радиандык чени. Сабактын максаты билим берүүчүлүк. Окуучулар бурчтун радиандык ченин түшүнөт жана bir градус канча радианга, 1 радиан канча градуска барабар экендигин биле алышат. Өнүктүрүүчүлүк. Окуучулар радианды 1 градусту радианга алып өтүү менен алардын айырмачылыгын өздөштүрүп, логикасын өнүктүрөт. Тарбия берүүчүлүк. Окуучулар өзүн өзү баалоону үйрөнөт. Математикада бурчту өлчөөнүн дагы бир чени колдонулат. Ал бурчту радиандык чен деп аталат. Жаанын мындай ченелиши анын радиандык бирдик аркылуу ченелиши деп аталат. Бул аныктама боюнча радиандык чен мындай жазылат. L бөлүнгөн R барабар A. Эгер L барабар R болсо, бурчтун радиандык чени 1-ге барабар. 1 радиан болгон жаанын градустук чени 180 градус бөлүнгөн пиге барабар. 1 радиан 180 градус бөлүнгөн пи болжолдуу түрдө 57,17 градуска барабар. Же болбосо 60 градуска жакын. Биринчи мисал, пи бөлүнгөн 9 радианга барабар болгон бурчту градустук чен менен туюнткула. Чыгаруу пи бөлүнгөн 9 радиан барабар 180 градус бөлүнгөн пи көбөйтүлгөн пи бөлүнгөн 9. Бул жерде пи менен пи кыскарып кетип 180 градусту 9га бөлө турган болсок 20 градус болот. Эми 1 градус пи бөлүнгөн 180 радиан болуп, болжолдуу түрдө 0,17 радианга барабар. Ал эми төмөндөгүлөр бир сыра карап көрөлү. 15 градус пи бөлүнгөн 12 радианга барабар экен. 45 градус пи бөлүнгөн 4 радианга барабар. 90 градус пи бөлүнгөн 2 радианга барабар. Мисал иштөө 147 бет. Номер 2 мисал. 2 радиан канча градуска барабар? Чыгаруу 2 радиан барабар 180 градус бөлүнгөн пи. Ал болжолдуу түрдө 114,65 градус болот. Номер 3. Бурчтун радиандык чени А пи бөлүнгөн 3, Б пи бөлүнгөн 2 болсо, анын градустук ченин тапкыла. Чыгаруу пи бөлүнгөн 3 радиан барабар 180 градус бөлүнгөн пи көбөйтүлгөн пи бөлүнгөн 3. Пи менен пи кыскарып кетип 180 градусту 3-кө бөлсөк 60 градус болот. Демек калган көнүгүүлөрдү өзүңөр аткаргыла, урматтуу окуучулар. Силерге ийгилик каалайм.